Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак кеме студиясында Адилет Аманкулов, саламатсыздарбы. Бишкек шаарына Москвадан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. Эл аралык Манас аэропортуна 21-июнь күнү Аэрофлот авиакомпаниясынын чартердик рейси менен Москва-Бишкек каттамы боюнча 431 жаран, анын ичинде жаш балдар учуп келди. Бардыгы учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине кайтарууну уюштуруу иштери улантылат. COVID-19 илдетинин күчөп жаткандыгына байланыштуу иш-чараларды күчөтөбүз. Бишкек шаары боюнча ишемби күнү түштөн кийин жана жекшемби күнү толугу менен коомдук транспорттун кыймылын токтотуп турууну пландап жатабыз. Мындан сырткары облустар аралык жүрүп жаткан коомдук транспорттарга чектөө киргизилет. Бирок такси кызматтары, жеке транспорт жана жүк ташуучу унааларга чектөөлөр коюлбайт деп билдирди Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов. Бишкек шаарында жана региондордо коомдук транспорт токтотуу тууралуу кошумча маалыматтар билдирилет. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, коомдук транспорттун ишин алдын ала кийинки дем алыш күндөрдөн тарта токтотуу пландалууда. Гигиена эрежелерин сактаңыздар, коомдук жайларда бет каптагыныңыз аралыкты сактагыла. Бишкекте көпүрөнүн астынан ымыркайдын жансыз денеси табылганын ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык кечээ 20-июнда болжол менен саат 16:40 чамасында 102 кызматына Жибек жолу проспектисинин кесилишинде Аларча суусундагы көпүрөнүн астында ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу билдири келип түшкөн. Окуя болгон жерге дароо борбордук милициянын ыкчам тергөө тобу барган. Алдын ала маалыматтар боюнча түйүлдүк болжол менен 5 айлык мүмкүн өлүктөрүлгөн деп маалыматта соттук медициналык экспертиза дайындалган, тергөө аракеттери жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тажикстан 25-июндан тартып Россиядагы жарандарын алып келе баштайт. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 19-июнда билдиргендей, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск жана Екатеринбургтан жарандарды алып келүү үчүн чартердик каттамдар уюштурулат. Чартердик каттамдарга биринчилерден болуп оорулуу кишилер, жаш балалуу аялдар, кары картаңдар, студенттер жана Россияга иш сапары үчүн барып кайта албай калгандар алынат. Алардын тизмесин түзүү үчүн атайын комиссия түзүлөт. Тажикстан аэропорттору пандемияга байланыштуу 20 мартта эл аралык каттамдарды кабыл алууну токтоткон. Мындан улам Россия, Туркия, Бириккен Араб Эмираттары, Индия, Германия, Казакстан жана башка өлкөлөрдөгү ондогон тажикстандыктар мекенине кайта албай калышкан. Тажикстандын бийлиги 1-июлдан тартып Өзбекстан жана Дубайга учактар каттай баштарын билдирген. Аба жолдорун ачуу боюнча Россия, Туркия жана Кытай менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Сауд Аравиясы пандемияга байланыштуу зыяратчылар үчүн бериле турган квотаны кыскартарын билдирди. Ошол тапта королдукта коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандар 100 000 кишиден ашты. Сауд Аравиясы мартта зыяратчыларды кабыл алууну токтото турганын маалымдаган. Рейтер агенттиги өз булактарына таянуу менен королдук чектелүү санда зыяратчыларды кабыл алууну баштай турганын жазды. Королдукка келгендер медициналык кароодон өтүп бардык санитардык эрежелерди сакташы керек. Ал арада Саудия өтө улгайган кишилерден сапарына чектөө киргизүүнү пландоодо. Башка бир булак королдук бул талаптарды аткаруу менен буга чейин ар бир өлкөгө берилген квотанын 20%-ын орундатууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди. Ошол эле маалда Сауд Аравия өкмөтүнүн айрым мүчөлөрү быйыл ажылык сапарды толугу менен токтотууну жакташууда. Быйыл ажылык сапар августтун башында башталышы керек. Королдук бул боюнча расмий түрдө билдирүү тарата элек. Расмий маалыматтар боюнча 2019-жылы 2,6 миллион зыяратчы ажылык парзын аткарып дагы 19 миллион мусулман умрага барышкан. Бүгүн 21-июнь өлкөбүздө күндүн тутулганы байкалды. Бул жөнүндө интернет колдонуучулары социалдык тармактарга жазышууда. Анда күндүн тутулушу саат 12:30да байкалган айтылууда. Азыркы учурда социалдык тармактардын колдонуучулары жаратылыштын мындай кубулушу тууралуу маалыматтарды интернет желелерине жазып жаткан чагы. Тутулуу күн ай байкоочуга толук же жарым жартылай көрүнбөгөн астрономиялык кубулуш. Күндүн тутулушу күндүн бетин ай толук же жарым жартылай тосуп өткөндөгү көрүнүш. Премьер-министр Кубатбек Боронов Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арепов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу бүгүн 21-июнда өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Абдулла Арепов Кубатбек Бороновду жогорку мамлекеттик кызматка дайындалышы менен куттуктап, ишине ийгиликтерди каалады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланды.
Өзүн кыргыздын дем атаган ырчы Гүлзат Мамытбек укук коргоо кызматкерлери тарабынан издөөдө жүрөт. Маалыматты 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан ырасташып, ырчыга карата алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Учурда Орусияда жүргөн Гүлзат Мамытбекке жогорудагы маалымат боюнча байланышканыбызда буларга токтолду. Менин үстүмөн арыз жазгандар боюнча билем, бул иштин артында ким турганын дагы билем. Мен англис тилин окутуу боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыккам. Ал тиркемени ишке киргизүүдө мага каржы жагынан инвесторлор жардам берген. Тиркеме өзүн актабай инвесторлорго каражатты убагында төлөй албай калдым. Бирок аларга акырындык менен акчаны кайтарып жаткам. Мурдагы күйөөм ошол адамдарды таап, менин үстүмөн арыз жаздырыптыр. Азыркы учурда мага издөөгө жарыяланган. Менин Москвада экенимди баары билишет. Карантинге байланыштуу бул жактан кете албай жатам. Мен башка өлкөдө болсом дагы бардык тиешелүү иштерди жасайм, аягына чейин күрөшөм, дейт ал. Мурдагы депутат Болот Шер 61 жашында каза болду. Баатырыбыздагы, асылыбыздагы бокемден айрылып калды. Коштошо зыйнаты өзүнүн керези боюнча Талас облусунун Манас районуна караштуу Чоң Капка айылында 23-июнда саат 11:00 өтөт деп Болот Шердин бир туулган иниси Садык Шернияз жазды. Буга чейин жогорку кеңештин мурдагы депутаты Болот Шер 3-рет рет инсульт алып, улуттук госпиталда жатканы маалымдалган. Ак кеме жамааты Болот Шердин көз жумганына байланыштуу үй бүлөсүнүн жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Москва мэри Сергей Собянин 24-июнь жана 1-июль күндөрү унаа токтоочу жайлар акысыз болот деди. 24-июнь Улуу жеңиш парады күнү жана 1-июль шайлоо күндөрү Москва шаарында унаа коюучу жайлар автопарковкалар акысыз болору жөнүндө Twitter баракчасында Москва мэри Сергей Собянин жазды. Айта кетсек, 24-июнь күнү Москва шаарында Улуу жеңиш парады өткөрүлөт. Бул парадка Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы чакырылган. Москвада COVID-19 менен ооруган адамдардын саны салыштырмалуу азаюуда. Бул жөнүндө Москва оперативдик штабы билдирди. Алардын айтуусунда коронавирусту жаңы жуктургандардын саны 4,4% түссө. Бул көрсөткүч бир ай ичинде 4 эсе азайган дегени. 8-майдан 15-майга чейин 36,942ге көбөйгөн болсо, ал эми 12-июндан 19-июнга чейинки жумалык көрсөткүч 8,986 болду деп билдирди адистер. Россиянын коммуникация жана байланыш министрлиги Россияга келүүчү авиарейстердин тизмесин жаңылады. Ал жаңылануу боюнча 20-июнь Ош Москва, 21-июнь Бишкек Москва, Ташкент Москва, Ташкент Екатеринбург, 22-июнь Душанбе Екатеринбург, 23-июнь Ташкент Петербург, 25-июнь Душанбе Москва, 26-июнь Бишкек Петербург, 27-июнь Ош Москва, 28-июнь Бишкек Москва авиакаттамдары бар. Жалпысынан 32 авиакаттам көтүлүүдө. Бул каттамдар Россия жарандарын мекенге кайтаруу аракеттеринин иш алкагында жүргүзүлүүдө. Евросоюз июнь айынын аягына чейин өз ара ички чек-араларды ачышат. Еврокомиссия Евросоюздун мүчөлөрү болгон мамлекеттерге июнь айынын аягына чейин ички чек-араларды ачууга тапшырма берди деп билдирди Еврокомиссия жетекчиси Шарл Мишель пресс-конференцияда. Мишель мырзанын айтуусунда июлдун ортолорунда Брюссельде Евросоюздун саммити өтүшү мүмкүн. Бул саммит коронавирус пандемиясынан кийинки Европа лидерлеринин эң алгачкы жолугушуусу. Казакстанда коронавирустун жайылуусу боюнча абалдын оорулошунан кайрадан катуу карантин чектөөлөрү киргизилиши мүмкүн. Бирок бул чектөөлөр Актөбө шаары жана Актөбө областы боюнча деп айтылууда. Эгерде эпидемиялык абал курчуса, анда карантин чектөөлөрү киргизилет деп билдирди Актөбө обласынын сапатты көзөмөлдөө жана кызматтар коопсуздугунун башчысы Нурсулуу Беркимбаева. Айта кетсек, Казакстан COVID-19 вирусуна каршы вакцина иштеп чыгаруучу заводдун курулушун баштаган. Завод Казакстандын Жамбыл областында жайгашкан. Заводду бүтүрүп ишке түшүрүү убактысы ушул жылдын декабрь айына пландалган. Бул заводдо пандемиялык гриппке, туберкулезго жана бруцеллезго каршы жылына 60 миллион доза препарат даярдалат. Казакстан пандемия учурунда чек-ара эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизди. 20-июнда Казакстан улуттук коопсуздук комитети пандемия учурунда чек-ара эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизгендигин билдирди.
Эми Казакстан жарандары үчүн түз аба каттамдары бар өкмөттүн чечими менен кабыл алынган өлкөлөр менен катташа алышат. Ошондой эле аталган өлкөлөрдөн Казакстанга кире алышат. Мындан тышкары самолет экипажы болгон чет элдиктер Казакстанда айыл чарба ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жүктүн ээлери. Казакстандан өспүрүм балдары коштоп жүргөндөргө чет элде окуп жүргөндөргө уруксат берилет. Ошондо дагы керектүү жана тастыктоочу документтери так болуусу зарыл. Интернетке Оренбургдагы талаада калып кайта албай жаткан мекендештердин видеосу тарады. Бул видеодо кыргыз аялдары каткан нандарды майдалап жатканын көрүүгө болот. Алардын айтоосунда Самара менен Оренбургдун ортосу. Ушинтип аялдар каткан нандарды майдалап олтурабыз. КамАЗчыларга рахмат, нанды катып калса да бизге алып келип ташып жатышат. Бул катыган нандарды майдалап нан палоо кылып жеп жатабыз. Бир айдан бери талаада жатабыз дейт. Оренбургда талаада мекенге кайтабыз деп кетишкен 70-ке жакын мигранттар ачык асман алды. Мына Москвада Самара менен Оренбургдун ортосу. Ушинтип аялдар катыган нандарды каткандан жеп атабыз. Токоп отурабыз. КамАЗчыларга рахмат ушу. Биздин чоңдор алып келген нанды ошо катып калса да алып келип таштап атат. КамАЗ айдагандарга рахмат. Тиши жок эжелер бар, тиши жок калгалар бар, тиши жок катыгандар. Ашыдан жөн эме кылабыз эми. Нампа огуп жейбиз. Жейбиз, башка эч айла жок. Ошондой көрүш керек. Москвага каткан нан да жок. Бизге борорубайсыңар же ушинтип жатабыз. Каткан нандарды жеп коюп, борорсоңор ушумалга чейин ак чыгып кетет болчуңар. Бир айдан бери жатабыз талаада. Биздин каналга катталып, колдоо көрсөтүп коюңуздар. Хак эме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.